Азыр сенин колуңда жер жүзүндөгү канчалык кымбат ресурс бар экенине толук маани бербей жатасың. Ал убакыт тынымсыз азайып бара жатат. Эмнегедир биз ар бир мүнөт, саат, күн, жума, ай, жылыбыз биздин башкаруубузда экенин унутуп калабыз. Баары эле жетишем дейт. Бир күнү хоп, баары бүттү. Кетер кезегин келгенин түшүнөсүң. Ошол көз ирмемде буга чейин эмне кыла алмак экениңдин баарын эстейсиң. Болгон мүмкүнчүлүктөрүңдүн эшиги аркандан тарс жабылганын угасың. Жакшы жаңылык, азырынча буга жол бербөөгө мүмкүнчүлүгүң бар. Бүткүл жашоомдо жолду экенсиң дегенди эле угуп келем. Кайдагы? Баары өзүмө болгон ишенимден башталган. Күндөн күнгө саат 5-те туруп, эркимди күчтөндүргөм. Эч ким көрбөсө дагы туруп машыга бергем. Ушундай жол менен өзүмө болгон ишенимди бекемдегем. Бир күнү ушул даярдыктардын баары менин мүмкүнчүлүгүм менен, менин жашоомдун башкы шансы менен жолугуусу үчүн аракет кылып келгем. Сен дайыма өзүңдүн тагдырыңды тандай аласың. Жалгыз сен, башка эч ким эмес. Суранам сенден. Кыялың үчүн эмне болсо да бир нерсе кылып башта. Кыйынчылыктан качпай ага согуш жарыялап, тумшукка жеп чыгыл. Урушууну ушинтип гана үйрөнүп аласың да. Бутка бекем турууну үйрөнүүнүн жалгыз жолу ушул. Дагы бир тандооң коркуп отуруу. Ал сенин нукура күчүңдүн уурусу. Ичиңден мите курттай сенин өзүңө болгон ишенимиң менен азыктанат. Аны ичиңе киргизсең, ээлик кылып, ичиңден сага кол сала баштайт. Сен аны ошол жерден өлтүрө алмаксың, бирок жөн коюп, артка кайрылып багат бересиң. Ал коркуунун эмне кереги бар сага? Жалгыз кылган иши сени ылдый көздөй сүйрөө. Ага багант бергендин эмне кереги бар? Жашооңду колго алгандын ордуна. Өзүңдөн сурачы, качанга чейин ылдый сүйрөгөнгө уруксат берип жүрө бересиң? Азыр сен экранды карап отурасың дагы. Өзүң билесиң, ошол биринчи кадамды кылышың керек экенин. Билем, биринчи кадам эң оор, бирок аны кылуу шарт. Болгону күчүңдү топто дагы чечим кабыл ал. Которгон жана үн коштогон аксакал.